Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli cemaat. Allah Teala biz sizlerdi ijtimai jalpı ümmet kılıp jarattı. Ümmet degeni biri-birine pikir kıla turgan, biri-birine jakşılık kaalay turgan, biri-birine jamandyk kaalabay turgan bir ümmet kılıp jarattı. Yer betindegi bardık adamlar Peygambarımızın ümmeti olup sanaladı. Musulman dağı, musulman emes dağı. Uçurda kança adam yaşaydı Allah bilet sanın. Bardığı Peygambarımızın ümmeti. Musulmanlar Peygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem'den çakırığın kavul algan ümmet. Alemi musulman emesler azırkıga çeyin kavul albagan ümmet bolup sanaladı. Mına ошол кабыл алган үммөт мусулмандар калган үммөткө, мусулман эместерге алар да кабыл алуусуна ошолар себеп болуш керек. Эмнеси менен өзүнүн жүрүш турушу менен, кулк мүнөзү менен, адеп ахлак менен, мамиле менен ислам дининин жакшылыгын, ислам дининин бардык элге жакшылык каалоо дини экенин көрсөтүп, bildirip, sezdirip, alardın dağı İslam dininin kavul aluusuna sebep bola turgan ümmet bul musulman ümmet. Sebebi imansız ketip tozokka düşse kimge emne payda? Bir kapır tozokka düşse musulmanga emne payda? Oşol dağı dünyada da kıynalbasın, ahirette de kıynalbasın, beyişke çıksın, paydağı. Bir adam can çıdağız azaptan kutulup kalsa öte çoğun payda bu. Jolda baratsak, kışında, soğukta bir mışık suğa düşkön, toңup dursa canından ötüp ket albayız ka. Ja ottun içinde bir canıvar kүйüp jatsa, bir dağı adam, musulman emes, bir dağı adam çıday albaydı ka, anı karap turganga. Kutkarat. Alemi bir adam balası otko kүйüp jatsa, kantip ошого adam balası jakşılık kaalabайт. Ошол оттон, тозоктон кутулуп калуусуна bir jakşılık kaalabайт. Бардык капырлар да мусулман болсун. Миллиарддаган адамдар, кебир мусулмандар капырлар өлкөсүндө кырсык болуп, жер титирөө болуп, суу каптап өлсө сүйүнүшөт. Жакшы болду. Ушундай болуш керек эле депчи. Бул чыныгы мусулмандын сыфаты эмес. Чыныгы мусулман кайгырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанынан bir имансыздын жаназасын көтөрүп баратканда аябай ренжип, көз жаш агызды дагы айтты. Ушул адамга мен жеткизе албадым. Ушул менин колумдан чыгып кетти, аттиңай түбөлүк отко кетти ушул dedi. Biz сүйүнөбүз. Мусулман бүгүн сүйүнөт. Капырдын өлүмүнө сүйүнбөш керек деп болгондор. Себеби biz андай үммөттөн эмеспиz. Жамандык каалаган пайгамбардын үммөтү эмеспиз. Biz жаманга да жакшылык каалаган, душманга да жакшылык каалаган, жамандык кылганга жакшылык кылган пайгамбардын үммөтүбүз biz. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жамандык кылганга жакшылык кылган, өмүрүндө бир жолу дагы бирөөгө жаман дуа кылган эмес. Өлсүн, жашабай калсын, тозокко кетсин деп дуа кылган эмес. Себеби рахмат пайгамбары болгон, мээрим пайгамбары болгон. Биз ошол пайгамбардын үммөтүбүз. Бизде дагы болуш керек ошол сыфат. Жакшылык каалоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Аддаллу алал хайри кафаилихи", bir жакшылыкка үгүттөгөн, bir жакшылыкка себеп болгон адамга ошол жакшылыкты жасаганнын бардыгынын сообу болот деп. Bir адамды bir жакшы жолго келүүсүнө себеп болуп койсок, bir адамга bir жакшы нерсени көрсөтүп, үйрөтүп койсок, намаз окууну, орозо кармоону,
elge пайдасын тийгизүүнү, мүмкүнчүлүгү бар болсо жол салууну, дарак эгүүнү, суу чыгарууну, кыскасы кандайдыр бир жакшылыкка себеп болсок, ошол жакшылыкты жасаган адамдар канча болсо бардыгынын сообу ошол жакшылыкты негиздеген себеп болгон адамга дагы болот. Жасагандарга да болот. Кандай эле Аллах кечирсин, бирөө жамандыкка себеп болсо, бирөөлөргө жаман нерсени үйрөтсө, жаман жолду көрсөтсө, ошол жамандыкты канча киши жасай турган болсо, ошонун күнөөсү дагы биринчи түптөп негиздеп үйрөткөн адамга болот. Сооп иш дагы ошондой. Жакшылыкты өзү айтып жайыш керек. Жамандыкты айтпай жатып жоюш керек. Жакшы деген эмне дегени? Жалпы элге пайдалуу нерсе жакшы. Бир адамга эле пайдасы болгон нерсе жакшы болбойт. Себеби уурулук кылат, өзүнө эле пайда. Бирок элге зыян да. Кимдин малын урдаган болсо ага зыян да. Жакшылык дегени өзүнө дагы, өзгөгө дагы пайдасы тийген кыймыл аракет, сөз, амал бул жакшы деп. Намаз окуса жакшы, себеби өзүнө дагы дуа кылат, башкаларга дагы пайда. Орозо кармаса жакшы, себеби канча курсагы ачка адамдарды ойлоп берешендик кылат. Жакшы бул. Зекет берсе жакшы, зекет берген адамдын малы тазаланат, алгандардын жашоосу оңолот. Ажылыкка барса жакшы, себеби бир ажылыкка барган адамдын себебинен канча адамга дуа кылса, ошончо адамга Аллах Таала күнөөсүн кечирет. Башкаларга дагы, жалпы элге пайдасы тийген иш, амал бул жакшы деп аталат. Ошондуктан жакшылыкты аткарып, жана башкаларга да ошол жакшылыкты аткарсын деген бир ниет болуш керек. Бир каалоо болуш керек. Биринчи өзүбүздүн үй бүлөбүздөн мисал. Жакшы болсун деп жакшы сөздөрдү эле айтыш керек. Кичинекей балдарды кичинекей кезинен жакшы сөздөр менен. Жакшы сөз дегени ошол балага олуттуу сүйлөп, маанилүү сүйлөп, сөздөрүнө, суроолоруна так жооп берип, кызыккан нерселерине так жооп берип, кичинекей кезинен аң сезимин, акыл эсин өстүрүүгө аракет жасай турган болсок, чоңоюп бир жакшы болот. Кичинекей кезинен эле уруша берип, жаман сөздөр менен айта берсек, анда жамандыкты айтып жатпайбызбы? Тарайт да. Ошондуктан ар бир мусулман өзү жакшы болуп, өзү жакшылыкты жасап, башкаларга дагы жакшы болуусуна, жакшылыкты жасоосуна себеп болуш керек. Дүйнөдө бир түрдүү туурабы, туура эмеспи, Аллах билет, акча иштегенин жолу бар. Бирөөдү үгүттөйт, ал дагы бирөөдү үгүттөйт, ошентип баары акчасын чогултат дагы, ортодо бир эле адам акча табат, калган баары акчасын жоготот. Бирок сооп жагынан андай эмес да. Сиз бир адамга намаз үйрөттүңүз, ал эки адамга үйрөттү. Ал эки адамдын ар бири дагы экиден адамга үйрөттү. Ал 4 киши ар бири экиден адамга үйрөттү. Барып 100 000 адам намаз окуп жатса, ошол 100 000 адамдын окуган намазынын сообу биринчи намаз үйрөткөн адамга болот, бирок 100 000 адамдын өзүнө дагы толук намаз окуган сообу болот. Алар куру калбайт. Кичине балаңызды ассаламу алейкум деп айт балам, саламдаш, учураш деп саламды үйрөтүп койдуңуз. Саламды үйрөтүүдүн жолу кандай? Кичине бала акыл эси жок, айт дегенди түшүнбөйт. Өкүмдү кабыл ала албайт ал. Үйгө киргенде ассаламу алейкум деп кирдиңиз, учураштыңыз. Кирген сайын ассаламу алейкум, бир жума, бир айдан кийин сиз үйгө кирип келгенде жанакы балаңыз ассаламу алейкум деп сиз менен учурашат. Сиз балаңызга саламды үйрөттүңүз. Эми балаңыз өмүр бою канча салам айтса, бир саламга 10 сооп берилет. Ошол сооптор сизге дагы барат. Эмнеге? Сиз үйрөткөн сөз. Ал дагы баласына үйрөтүп койгон болсо, болду, үзүлтүксүз сооп барып турат. Ассаламу алейкумдун сообу канча. Ошого жакшылыкты айтып, жасап таратыш керек. Оң кол менен же дегенди бала түшүнбөшү мүмкүн, бирок өзүңүз оң кол менен жеп көрсөтүп берсе,
ошол оң кол менен жесе пайдасы болот. Биринчиси сүннөт, экинчиси ден соолугуна пайда. Ошол соопту ал бала да калат, сиз да каласыз. Жумуш иштеген жерде бир канча адамдар бирге иштейт. Ар ким ар жерде бирөө дыйкан, бирөө содегер, бирөө мамлекет жумушчусу, бирөө жеке ишкер, бирөө уста. Иштеген жерде адамдар бирге иштейт биз менен чогуу. Ошол адамдар дагы жакшы болсун, үй бүлөсүнө жакшы болсун деген бир ниетте жүрүшүбүз керек. Жакшы болсун, булар да намаз окусун, харам иштен тыйылсын деген бир ойдо жүргөн адамдан жакшылык тарап турат. Бул адамдын бир кызматынан да, жардамынан да элге жакшы таасирдүү пайда тиет. Ижарага машина айдагандар, таксисттер мисалы, машинесинде бирөө буюмун унутуп калса, алып барып жеткизип бергенде бир ниет мени мактасын, рахмат айтсын, белек берсин, жакшы ниет. Бирок ушул кызматымдан ал мусулманчылыкта ушундай экен деп динге келип калсын, жакшылыкка келип калсын деген ниет кылса, ошол кылган ишинен наркы адамга ошондой таасир болот. Албетте алып барып бересиз. Бирөө телефон унутуп калган болсо алып барып бериш милдет бул, аманат бул. Бирок ниет эмне? Мага 1-2 сом акча берсин. Бул таза, адал, акыңыз бар. Алып барып бергениңизге сиздин чынчылдыгыңызга, аманатчылдыгыңызга акысын берсе болот. Же мени мактап койсун, же телевизорго чыгайын. Бардыгы жакшы ниет. Бирок эң абзел ниет ошол адамда бир жакшы жолго келип калсын деген ниетти алып барып берсеңиз, анда ошонун таасири тиет. Демек биз кизге бирөөгө оорган адамга зияратка баратабыз. Эмне максатта зияратка барып жатабыз? Динибиздин жакшылыгы бул. Оорган адамды зиярат кылуу биздин динибиз үйрөткөн буну. Ошол максатта барайын. Ал адам да бир жакшы жолго келип калсын. Бирөөлөр оорганда ал киши дагы ошол ооргандарга бара турган адамдардан болсун. Жакшы ойдо жүргөн. Үйдөн чыкканда адам мен бүгүн менден элге пайда тийсин деп үйдөн чыкса, содегер болсун, дыйкан болсун, айырмасы жок. Кандай пайда? Бирөө машинасы бузулуп калган болсо, жасашайын, же түртүшүп жардам берейин. Бирөө бир жүк көтөрө албай атса, көтөрүшүп жардам берейин. Бирөө жол таппай атса, жол көрсөтүп коеюн. Бирөөгө бир кеңеш керек болсо, кеңеш берейин. Кыскасы менден элге пайда жетсин деген ниетте үйдөн чыккан адам Аллахтын астында эң абзел адамдардан. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хайрун наси ман янфаун нас." Эң жакшыраак адам элге пайдасы тийген адам деген. Машина айдап жүрөбүз, машинабызга кичине суу, бир аз зым, жип, кичине бензин салып алсак эмне ниетте? Өзүмө эмес, жолдо бирөө калган болсо ошого беремин деген. Сиз күнүнө сооп алып жаткан болосуз да, бир көчөдө калганга жардам берипчи. Аллах сизди эч качан ошондой абалга калтырбайт. Себеби сиз бирөө ошондой абалда калбасын деген ойдогу адамсыз да. Азыр бир машинени токтотуп, жип барбы? Зымчы, суучу, бензинчи, кычкач барбы? Отверткачы? Yo Allah, siz şu kıpınday dağı paydası tiyбеген adam ekensiniz го siz. Elge paydam tiysin деген адам. Sizdin oşondoyuңuzdu көрүп, siz biröөгө пайдаңыз тийдиби? Ал адам дагы ниет кылат. Мен дагы ушинтип машинеме ушул буюмдарды салып жүрөйүн. Бирөөгө керек болсо берип коем. Ушундай адамдарды көрдүм. Машинеге тим эле бир көчөдө бузулуп калган машинени жасай ала турган деңгээлде жабдыктары бар да. Эмне кыласыз мунун баарын? Бирөө көчөдө калган болсо жардам бере калайын. Аллаху акбар. Өзү көчөдө калбайт ошондой адам эч качан. Суусу бар. Элестетиңиз, машина калган түнү көчөдө талаада токтотду. Суу барбы? Бар. Канча сүйүнөт ал адам. Бензинчи бар. Тросчу бар. Дагы эмне керек? Канча кубанат, канча сүйүнөт. Болгону алга 1 литр бензин керек жетип алгангачы. Демек, өзүбүз жакшылык кылып, башкаларды дагы жакшылык кылууга себеп боло турган болсок, анда мен жакшылык кылсам, сиз жакшылык кылсаңыз, алам ошону менен оңолот да. Заман бузулбайт туугандар, адам бузулат. Заман бул асман, жер, ай, күн. Алар кантип бузулат? Асман менен жер ошол абалда турат. Ай менен күн ошол абалда чыгып батып жатат, 12 ай бар. Ал бузулбайт. Заман эч качан бузулбайт.
Adam buzulат. Adam kantip buzulat? Birinci adamdın peyli niyeti buzulat. Özümçül bolat, men ele men. Namaz okugandağı, namaz okuvagandağı. Namaz okugan ne deydi? Hep de şu. Özüm ele beyişke kirsem boldu, kalgan meni işi yok. Niyet albatta tuura, beyişke kireyin degen, biroq özüm ele degen niyet tuura emasdi. Başkalarçı. Başkalar kayka varsın. Düğüne jagынан dagы men ele tapsam boldu. Жалпыны ойлоп, бардыгына болсун деген үммөтпүз биз. Жалпы барын ойлогон, өзүмчүл үммөт эмеспиз. Муса пайгамбардын үммөтү, өзүн ойлосо болду эле. Баласы дагы, аялы дагы өзү билет, мен эле оңолсом болду деген үммөт Муса пайгамбардын үммөтү эле. Алар өзүн эле ойлош керек эле. Башка менен иши болбосун, себеп аларга пайгамбар айтат. Ал пайгамбар кетсечи, башка пайгамбар келет. Алар да ошондой эле. Biz sizler андай үммөт эмеспиз. Өзүмчүл болбошубуз керек. Мен эле дебешибиз керек. Дүйнө жактан болсун. Мисалы дыйкан, кошунанын дыйканчылыгын ойлосо, ушуга суу жетпей атат, ушуга суу болсун, ушуга суу берели. Бири-бирибизди ойлой турган болсок, Аллах бизди ойлойт. Аллах асмандан жамгыр жаадырып берет. Ушундай жамгыр жаадырып берет, суудун дагы муктаждыгы болбой калат. Себеби биз бири-бирибизди ойлоп жатабыз. Ал эми ар бирибиз өзүбүздү сууду бул өзүнө тартат, деги түнү менен урдап өзүнө коет. Анда Аллах Таала сууну да токтотуп коет, кургакчылык да кылып коет, жок эле болуп калат. Эмне үчүн? Себеп биздин пейлибиз бузулган болот да. Анан биз отуруп алып айтабыз, заман бузулду. Заман кантип бузулду? Заман бузулган жок туган. Адам бул мени менен сизбиз. Мен ниет кылсам, менден элге пайда болсун. Сиз ниет кылсаңыз менден. Эң чоң пайда руханий пайда. Эң чоң пайда бирөөдүн акыретине жеткизген пайда. Бирөөгө бир жакшы сөздү, жакшы амалды, намазды, даратты үйрөтүп койгон эң чоң пайда. Экинчи деңгээлде дүйнөсүнө пайда жеткизүү. Кеңешиңиз менен, жардамыңыз менен, бир туура багытты көрсөтүү менен, кандай жол менен болсун, бир пайдаңыз тийген болсо, Аллах сизге эселеп көбөйтүп берет. Кайсыл адам бир мусулмандын кажетін бүтүргөнгө аракет кылса, бүтүрүп бере албайт ал. Бирок аракет кылып чуркап жүрөт да, бир документ жумушу же дагы башка бир жумушу, мен ушуга жардам берейин деп артынан чуркап жүрсө, Аллах Таала бул адамга 10 жылдык этикаф кылган соону берет. Этикаф дегени мечиттен чыкпай түнү күнү намаз окуган. Сахабалардан бири бирөөдүн бир муктаждыгы, бир жумушу болуп калса, отурган жеринен этикафтан чыгып кеткенде, сиз мечитте этикафка отурдуңуз эле го. Мен отурсам 3 күн, 5 күн отурармын, бирок мына кызмат менен 10 жылдык этикафтын соогун алам дедим. Бирөөдүн бир кажетін бүтүрүүгө артынан чуркап жүрсөк да. Азыр өзүң бүтүрүп ал, мен билбейм. Жаттап алганбыз да, билбеймин десең кутуласың, билем десең тутуласың. Жок. Кутулуп каяка бармак элек. Кутулуп эмне кылабыз? Ушунча жанды, ушунча жөндөмдү, ушунча убакытты каяка алып барабыз? Ошондуктан бекер жүргөнчө бекер иштеп бер деген макал бар. Биз Аллах ыраазылыгы үчүн бирөөгө бир пайдабыз тийсе, айылда жашайбызбы, шаарда жашайбызбы, айырмасы жок. Айлана чөйрөгө менден пайда тийсин. Кең пейилдик бул Аллах тараптан берекет жаадыра турган сыфат. Адамдарда кең пейилдик болсо, Аллах Таала асмандан берекет жаадырат. Кең пейилдик дегени баары бири-бирине жакшылык каалайт, жамандык каалабайт да, күтпөйт да. Биз өзү жамандык күтөбүз да, анан жамандык, кошунадан жамандык күтөбүз, достон жамандык күтөбүз, туугандан жамандык күтөбүз, асмандан жамандык күтөбүз, жерден жамандык күтөбүз. Болот ошол жамандык. Дыйканчылык кылып жатып жаман ой менен эгет. Ай, быйыл ушул болбой калат го дегени. Жакшы дегени жакшы өмүр. Кудай буйрса болот. Соодагер соода кылып жатып айтат, ушул өтпөйт го ушул товар. Жок, өтөт иншалла. Аллага таянып, кең пейил болуп иштей турган болсо, топурак сатсаңыз дагы алтындай болот да. Жанакындай болуп, өзүмчүл болуп, алтын сатсаңыз дагы берекесиз болот. Ошондуктан туугандар, бул үммөт иштимаий үммөт. Жалпы бири-бирин ойлоп, бири-бирине ийгилик, жакшылык каалаган үммөт. Себеби биздин пайгамбарыбыз ошондой үйрөткөн, өзү жасап, айтып, көрсөтүп кеткен. Биз дагы бардыгыбыз бири-бирибизге жакшылык каалап, жакшылыкты айтып, үгүттөп, жеткизип, ошого жетелеп жакшылыкка. Себеби дос дегени ким дегени десе, жакшылык кыламын десеңиз колдогон, жамандык кыламын десеңиз тоскон адам дос болот.
Чыныгы дос ошол. Эгер кокусунан жамандык кыламын деп бир ниет кылсаңыз, сизди колдосо, жакшылык кыламын десеңиз, анан деп туруп сизге тоскоолу болсо, андай достон кичине алысыраак жүргөн жакшы. Себеби шайтандын эки түрү болот. Минал джиннати ван нас. Бири көзгө көрүнбөгөн жин шайтан, жүрөккө азгырык салат. Экинчиси көрүнүп турган эле адам шайтаны болот. Жамандыкка эле себеп. Анан бир кезде айтат: "Сенин айыңдан мен ушул жамандыктын баарын жасадым" деп. Кыямат күнү дос бири-бирине айтат: "Сен айыңдан ушул мен жамандыкка бардым." Ошого биз кандай достордон бололу? Андай досторду тандаган ордуна өзүбүз ушундай достордон бололу. Жакшылыкка үгүттөгөн, жакшылык кылайын десе колдогон, досторубуз кокусунан жамандык кылайын десе тосуп турган достордон бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой пайгамбар эле. Досторуна дагы жакшылыкка үгүттөгөн, жамандыктан тосуп турган пайгамбар болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Досуңузду, бир тууганыңызды жабыркаса да жардам бериңиз, зулумдук кылса да жардам бериңиз." Сахабалар айтты: "Аллахтын элчиси, жабыркаган досубузга, тууганыбызга жардам берүү түшүнүктүү, бирок зулумдук кылган досубузга, тууганыбызга кантип жардам бере алабыз?" дегенде, "Зулумдуктан токтотуп калганыңар жардам бергениңер" деген. Ошондуктан биз жакшылык кылалы, жакшылыкка себеп бололу, жамандык кылбайлы, жамандык кыламын дегендерге дагы колдон келишинче сөз менен аракет кылып туруп, ошол жамандыктан кайтарууга аракет жасайлы. Аллах Таалам баарыбызды жакшылыктарга ачкыч, жамандыктарга жапкыч кылсын. Аллах Таалам баарыбызга кең пейил сыфат насип кылсын. Өзүмчүлдүктөн сактап туруп, үммөт жана жалпы инсаниятка пайдасы тие турган адамдардан кылсын. Субханакаллахумма бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука, Аллахумма натуб.